Биз эч качан биринчилерден болуп башка бирөөлөргө катылбайбыз. Бирок катылгандын катыгын берип келген Манас атабыздын урпактары катары духу күчтүү чек арачыларыбыз берген антына бекем туруп, кынтыксыз кызмат өтөп жаткандыгында эч кимдин шеги жок. Ошентсе дагы бүгүнкү замандын чакырыктары менен коркунучтарына тийиштүү жооп кайтарууга, аймактагы тынчтыкты сактап, эл журтубуздун коопсуздугун камсыздоого заманбап техникалардын болушу дагы өтө маанилүү фактор болуп саналат. Мына ошондуктан чек арачыларыбызды заманбап техника жана жаңы технологиялар менен камсыз кылууну улантып жатабыз. Чек араны кайтарууда зарыл болгон жаңы чек ара тозоттору, турак үйлөр, учкучсуз учуучу аппараттар, брондолгон техникалар, автоунаалар алдыңарда тургандай Тигр үлгүсүндөгү тоо таштардан, жолсуз жерлерден өтүү мүмкүнчүлүгү жогору болгон автоунаалар жана башка курал-жарактар сатылып алынууда. Мамлекетибиздин бюджетинен 2 миллиардтын тегерегиндеги акча бөлүнгөн. Ошол негизинде биз бүгүн 55 заводдолгон, брондолгон Россия Федерациясына чыккан атайын даярдалган техникаларды сатып алдык. Андан сырткары 50 атайын даярдалган чек ара кызматы үчүн 50 КАМАЗ жаңы машиналарды сатып алдык. Бул сатылып алган техникалардын бардыгы эртеңден баштап мамлекетибиздин чек арасын коргоого аттанышат. Негизинен бул техникалардын көпчүлүгү Баткен жергесине жөнөтүлөт. Жалпы саны бизде 167 техникабыз бар. Азыр ошо 167 техниканы 58 жаңы келген машиналарды алмаштыра турган болсо, мен ойлойм ушу жылдын аягына чейин дагы бир 100-200 жаңы заманбап дагы өтө түштүү машиналарды алабыз. 167 бар эски. Өзү негизинде булардын мындай орточо срок эксплуатациясы 10 жылдан ашпаш керек негизинде. Биздекинде уже 10 жылдан дагы ашып, уже ал 1998 жылга чейин алынган Союздан бери келеткан техникаларыбыз бар да. Ал уже билбейм, башка мамлекеттерде уже как музейный экспонат катары уже турат. Бизде дагы эле ошо кызматта. Эми эң негизи кыйналгандары бул биздин өзүбүздүн өтөрчүчүлөрүбүз, кызматкерлерибиз. Себеби дегенде эски техника өрт болгон жерге жай жетип, ага чейин уже өрт уже толугу менен каптап, анын өчүргөн шарты да аябай ылдый болгондуктан өрттүн дагы мындай азыркы күчөлүшүн андай эптеши аябай кыйын болуп атат да. Могу азыркы машиналарыбыз биз 6 кубалык машиналар болуп атат. Бул ошо зилге караганда фактически можно сказать бир 2,5 эсе 3 эсе чоң көлөмдөгү суу батыргызып атат. И бунун напору дагы аябай күчтүү.